Саламатсыздарбы кесиптештер. Мен жөндөмөлөр боюнча мынандай неме жасадым. Көрсөтмө курал. Окуучу бул жагым деп айлантат. Ийгилик жөндөмөсү дегенде бул жакта мүчөсү чыгат. Көрдүңүзбү? Андан кийин дагы айланта берет. Барыш десе бул жакта га деп жөндөмө мүчөсү чыгат. Ушундай. Кайсы жөндөмө мүчөсүн эптеп окуучуларга жаттатуудун ыкмасын ойлоп табыш керек болуп атат. Мына жөндөмөлөр. Атооч жөндөмөсү мүчөсү жок. Ага сызыкча коюп койдум. Ушундай айланып туруучу. Мына ийгилик жөндөмөсү, барыш жөндөмөсү, табыш дегенде табыш жөндөмөсү бул жакта ны деп мүчөсү чыгып калат. Ушинтип окуучуларга үйрөтсөңүздөр болот.